Салам достор. Иммиграциялык виза алуу үчүн АКШ элчилигине интервьюга барган жатасызбы? Анда кошолуңуз. Бул видео сиз үчүн. Интервью күнү кайсы документтерди алып келүү керектигин түшүндүрөбүз. Бул процесс оңой. Биринчиден, негизи иммиграциялык виза Америка Кошмо Штаттарында туруктуу жашоону каалаган адамдарга берилет. Көбүнчө иммиграциялык визалар Америкага көчүп баруу үчүн туугандары петиция жөнөткөн талапкерлерге берилет. Петиция кабыл алынгандан кийин талапкер интервьюга АКШ элчилигинин консулдук бөлүмүнө келет. Интервьюдан мурун консулдук бөлүм сизге электрондук кат жөнөтөт. Бул спам эмес, өчүрбөңүз. Электрондук кат интервьюга эмне алып келүү керектиги жөнүндө маанилүү маалыматты камтыйт. Келиңиз, сизге эмне керек экенин билүү үчүн ушул электрондук каттардын бирин карап көрөлү. Петицияны ким бергенине карабай, бардык иммигрант виза талапкерлери интервьюга төмөнкү документтерди алып келиши керек. Жарактуу, мөөнөтү бүт элек паспортуңуз. Кеминде 6 ай мөөнөтү болушу керек. 2 бирдей түстүү 5x5 см өлчөмүндөгү акыркы 6 айдын ичинде тартылган ак фондогу сүрөт, көз айнексиз. Сиздин туулгандыгыңыз тууралуу күбөлүктүн түп нускасы. Кылмыш жоопкерчилигине тартылбагандыгы жана соттолбогондугу жөнүндөгү тастыктама справканын түп нускасы. Сизге Кыргыз Республикасынан жана 16 жаштан кийин 1 жылдан ашык жашаган ар бир башка өлкөдөн справка керек болот. Эгерде сиз аты жөнүңүздү же фамилияңызды өзгөрткөн болсоңуз, анда справкада учурдагы атыңыздан тышкары мурунку ысымдарыңыз да камтылышы керек. Бардык эркек талапкерлер үчүн аскердик күбөлүк түп нускасы. Аял талапкерлер үчүн эгер тиешеси болсо. Интервью учурунда сизге бир суроо берилет. Сиз аты жөнүңүздү же фамилияңызды өзгөрттүңүз беле? Эгер жооп ооба болсо, аты жөнүңүздү өзгөрткөндүгүңүз тууралуу документтериңизди алып келиңиз. Азырынча кандай болуп жатат? Документтериңизди иретке келтирип жатасызбы? Абдан жакшы. Эми сиздин конкреттүү виза туруңуз үчүн кошумча талаптарды карап көрөлү. Эгер сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз сизге петиция тапшырган болсо, сиз төмөнкүлөрдү алып келишиңиз керек. Сиздин нике күбөлүгүңүз жана мурунку мамилелерден ажырашуу же өлүм тууралуу күбөлүк. Эгер сиздин өгөй ата-энеңиз сизге петиция берсе, анда төмөнкүлөрдү алып келиңиз. Ата-энеңиздин нике күбөлүгү. Америка Кошмо Штаттарындагы балдарына көчүп бара жаткан ата-энелер жөнүндөчү, апалар жана аталар дагы төмөнкүлөрдү алып келиши керек. Эгер тиешеси болсо, анда алардын нике күбөлүгүнүн түп нускасы. Эгер тиешеси болсо, анда мурунку никеден ажырашуу же өлгөндүгү тууралуу күбөлүк жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн түп нускасы же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана балаңыздын аты жөнү өзгөртүлгөндүгү тууралуу документтер. Эгер балаңыздын аты жөнү нике аркылуу өзгөрүлсө, анда аны көрсөткөн нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү кабыл алынат. Көбүнчө ата-энелер баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн интервью учурунда алып келишпейт. Бул катадан качыңыз. Балдарыңыздан аны интервью алдында сизге жөнөтүүнү сураныңыз. Же балдар муну ата-энелериңизге жөнөткүлө. Иммиграциялык виза боюнча интервью күнүнө даярдануу боюнча бир нече кеңештерди билгениңиз келеби? Бизде сиз үчүн бир аз кеңеш бар. Интервьюга чейин петиция берген адамдан иммиграциялык визага керектүү бардык документтерди сканерлеп, сиздин кейсиңизге жүктөөнү сураныңыз. Салык документтерин, колдоо көрсөткөндүгү тууралуу далилдерди алдын ала кейсиңизге сканерлеп жүктөө мүмкүн. Сиз интервьюңузга ошол документтерди алып келүүңүздүн кереги жок. Медициналык текшерүүлөр интервьюга чейин жок дегенде 4 жума мурун пландаштырылышы керек. Анализдерди тапшыргандан кийин жыйынтыктары түздөн түз консулдук бөлүмгө жөнөтүлөт. Котормолор сизди тынчсыздандырабы? Документтериңиз кыргыз же орус тилдеринде болсо, котормолор талап кылынбайт. Документтер башка тилде болсо, ошондо гана англис тилине котормолорду беришиңиз керек. Бул албетте көп маалымат. Бирок, алдын ала даярдануу консулдук бөлүмгө виза арызыңызды тезирээк карап чыгууга жардам берет. Жана сиз АКШга саякаттап, жакындарыңыз менен тезирээк жолугуша аласыз. Дагы сурооңуз болсо, bishkekiv@state.gov дарегине жазыңыз. Көрүшкөнчө.